Мен Байсалбаева Мунара Талантбековна, кол өнөрчүлүк илиминин мугалимимин. Кол өнөрчүлүккө болгон кызыгуум апамдан мага уланган. Апам кол өнөрчүлүк мугалими болчу. Мен ошол чөйрөдө өскөндүгүм үчүн кол өнөрчүлүккө кызыгып баштагам. Анан эң биринчи ошо бисерден мындай гүлдөрдү, көз жоосуна алган гүлдөрдү жасап, ошодон анан кийин кол өнөрчүлүккө кызыгуум артты да. Анан азыр ошол өзүмдүн кол өнөрчүлүгүмдү окуучуларга үйрөтүп келем. Биз бул бөлмөбүз классыбызда ар кандай кол өнөрчүлүктүн түрлөрү менен иштейбиз. Крючок менен моундай оюнчуктарды токуйбуз. Моундай капельница менен моундай ручкаларды токудук. Моундай ар кандай браслеттердин түрлөрү, ар кандай техникада оригами, тустуу камыр менен иштөө, бисерден ар кандай оюнчуктарды, гүлдөрдү жасоо жана кийиздер менен иштөө, ушуларды азыр үйрөтүп жатам окуучуларга. Ленталардан гүл жасоо. Бул болсо мына японский техника. Бул ошо ар кандай лоскуток материалдар, кыркынды материалдарды эле клейдин жардамы менен пеноплекске жармаштырып чыксак, ушундай көз жоосуна алган картина болуп калат экен да. Буну негизи ошо япондук бир аял ойлоп тапкан экен, кол өнөрчү. Жана ошондой эле оригамилер, ар кандай мындай тоже оригами поделкалар биздин ушул кыздардын, окуучулардын колдорунан жаралат. Азыркы учурда кыргыздын этно баалуулуктарына басым жасап атабыз. Окуучуларыбыз менен мынакей моундай иштерди кылдык. Бул курчактардын ошо саймаларын кийизге окуучулар мынакей илме саймасы менен сайды, элечектерин, баш кийимдерин баардыгын тең келтирип ушу жасап бүтүрдүк. Кырк чач кылып өрүп, ошо ар кандай кыргыздын баалуулуктарын ошо сабак иретинде эле түшүндүрүп, кыргыздын улуттук кийимдерине басымдуулук, баш кийимдерине басымдуулук жасап, ушундай азыр иш-чара өткөрүп атабыз. Анан кыргыздын мындай сумкалары кийизден жасалган. Жана дагы бизде моундай проект болуп атат. Бул боз үй. Ушул боз үйдүн ичин жазалгалап, ошо туш кийиздерди тартып, сандыктарды коюп, жана ошондой эле ичине ошо боз үйдүн жасалгалары менен дагы окуучуларды тааныштырайын деген ниетте ушул боз үйдү алып, ушул боз үйдүн үстүндө азыр иштеп атабыз.